20-бөлүм. Козголоң басылгандан кийин Павыл шакирттерди чакырып, аларга насаат айтты. Анан алар менен коштошуп Македонияга жол тартты. Македонияны кыдырып, Исага ишенгендерге көп насаат айткандан кийин Грецияга келди. Павыл ал жерде 3 ай болгондон кийин Сирияга Македония аркылуу кайтып келүүнү чечти. Анткени кеме менен Сирияга жол тартар алдында жүйүттөр ага каршы козголоң чыгарышты. Бероялык Пурдун уулу Сосипатр, Тессалоникалык Аристарх менен Секундос, Дербелик Гай, Тиметей жана Асиялык Тихик менен Трофим аны Асияга чейин узатып барышты. Алар бизден мурун жолго чыгып, бизди Троаста күтүп турушту. Биз болсо ачыткысыз нан майрамынан кийин Филиппиден кеме менен чыгып, 5 күндөн кийин аларга Троаска келип, ал жерде 7 күн болдук. Жуманын 1-чи күнү Павыл нан сындыруу үчүн чогулган шакирттер менен сүйлөштү. Ал эртеси күнү жолго чыга турган болгондуктан, алар менен түн ортосуна чейин сүйлөшүп отурду. Биз чогулган үйдүн жогорку бөлмөсүндө көп шамчырак күйүп турган. Терезеде Эйтих деген бир жаш улан отурган. Павылдын сөзү узакка созулгандыктан, ал катуу уктап кетип, 3-чү кабаттан жерге кулап түштү. Карашса, ал өлүп калыптыр. Павыл төмөн түшүп, өлүктүн үстүнө жатты да, аны кучактап, "Коркпогула, анын жаны өзүндө" деди. Анан ал кайра жогору чыгып, нан сындырып, андан жеди. Түнү бою аңгемелешип отуруп, таңга маал жолго чыкты. Бул арада жаш уланды үйгө түрүү алып келип, бардыгы кубанычка батышты. Биз Павылдан мурун кемеге отуруп, Ас шаарын көздөй жол тарттык. Биз аны ошол жерден алып кетмекпиз. Ал өзү жөө баргысы келгендиктен бизге ушундай кылууну буйруган. Аны менен биз Аста жолуктук да Миттелене шаарына чогуу келдик. Ал жерден кеме менен сүзүп чыгып, эртеси күнү Хиос аралынан алыс эмес жерге келип токтодук. Анын эртеси Самос аралынын жанындагы Трогилий шаарында болуп, 1 күндөн кийин Милет шаарына келдик. Анткени Павыл Асияда убакытты кетирбеш үчүн Эфестин жанынан өтүп кетүүнү чечти. Анткени ал мүмкүн болсо 50-чү күн майрамында Иерусалимде болуу үчүн шашып бара жаткан эле. Ал Милеттен Эфеске киши жиберип, жыйын башчыларын чакыртты. Алар келишкенде Павыл аларга мындай деди: "Өзүңөр билесиңер, мен Асияга келген күндөн тартып, бардык убакта жаныңарда болдум. Жүйүттөрдүн кара ниеттигинин айынан башыма келген сыноолор учурунда Теңирге момундук менен, көз жаш менен кызмат кылдым. Силерге пайдалуу боло турган нерселердин бардыгын айттым. Силерди бүт эл алдында да үймө-үй кыдырып да окуттум. Жүйүттөргө да, элдиндерге да тобо кылуу жөнүндө жана Теңирибиз Иса Машаякка ишенүү жөнүндө жарыяладым. Азыр болсо рухтун жетеги менен Иерусалимге бара жатам. Ал жерде мени эмне күтүп тургандыгын билбейм. Бирок мени кишендер жана азап кайгылар күтүп тургандыгын ыйык рух мага ар бир шаарда эскертип жатат. Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдү эч аябаймын. Алдымда турган жарышты жана Теңир Иса тапшырган кызматты, Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Азыркы учурда мен муну билем. Мен жарыялаган Кудайдын падышачылыгы жөнүндө уккандарыңардын ичинен эч бириңер мындан кийин мени көрбөйсүңөр. Ошондуктан бүгүн силерге айтып коеюн. Мен эч кимдердин каныңар үчүн жооп бербейм. Анткени мен силерге Кудайдын эркин толугу менен айткам. Ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла. Анткени мен кеткенден кийин араңарга үйүрдү аябаган жырткыч карышкырлар кирерин билем. Шакирттерди ээрчитип кетүү үчүн өзүңөрдүн эле араңардан чындыкты бурмалап сүйлөгөн адамдар чыгат. Ошондуктан сергек болгула. Көз жашымды төгүп, ар бириңерди 3 жыл бою күн түн дебей тынымсыз окутканымды эсиңерден чыгарбагыла. Эми силерди бир туугандар, Кудайга жана анын ырайымы жөнүндөгү сөзүнө тапшырамын. Ал сөз силерди калыптандырып, ыйыкталгандар менен бирге мураска ээ кыла алат. Эч кимден күмүштө, алтында, кийимди алууну каалаган жокмун. Силер өзүңөр билесиңер, өзүмдүн да жанымдагылардын да муктаждыгы үчүн өз колум менен эмгектендим. Ушинтип эмгектенип алсыздарга жардам берүү керек экендигин, Иса Теңирдин алганга караганда берген жакшы деген сөзүн унутпоо керек экендигин бардык жагынан көрсөттүм. Бул сөздөрдү айткандан кийин ал тизе бүгүп бардыгы менен чогуу сыйынды. Бардыгы аябай ыйлап, Павылды мойнунан кучактап өпкүлөштү. Аларды Павылдын "Мени мындан кийин көрбөйсүңөр" деген сөзү өзгөчө кайгыртты. Андан кийин алар аны кемеге чейин узатып барышты.